Bir kişi чач тарачка адаттагыдай эле чачын кырктырып, кырдырганы келди. Өзүн тейлеген чач тарач менен сүйлөшүп калды. Аны менен ар кандай нерселерди сүйлөшүп, бир маалда Кудай жөнүндө сөз баштады. Чач тарач: "Мага эмне десең да, бирок мен Кудайдын бар экенине ишенбейм" деп айтты. "Неге?" деп сурады кырдар. "Бул көрүнүктүү эле болуп турат го. Кудай жок экенине ынануу үчүн сыртка чыгуу жетиштүү. Кудай бар болсо, эмнеге мынча оорулуулар көп? Кароосуз калган балдар кайда? Эгер ал чындап бар болсо, азап да, оору да болмок эмес. Буга уруксат берген мээримдүү Кудайды элестетүү кыйын" деди. Кардар бир аз ойлонуп турду, бирок урушуп кетпеш үчүн унчукпай коюуну чечти. Чач тарач жумушун бүтүргөндөн кийин Кардар чыгып кетти. Чач тарачканадан чыкканда көчөдө чачы жүдөп, сакалы өсүп кеткен кишини көрдү. Ушунчалык шалаакы көрүндү, бир жолу да чачын кырктырган жок окшойт деп ойлоду. Анан Кардар чач тарачка кайтып келип, чач тарачка: "Мен сага эмне айтарымды билесиңби? Чач тарачтар жок бул дүйнөдө" деп айтты. "Кандайча?" деп таң калды чач тарач. "Мен эсепке кирбейминби? Мен чач тарачмын го" деди. "Жок" деп кыйкырды Кардар. "Алар жок, антпесе жүдөп, сакалы кирдеп өсүп кеткен адамдар болбойт эле. Тигил көчөдө бараткан киши сыяктуу. Бирок кеп чач тарачта эмес да, болгон адамдар өздөрү мага келишпейт. Кеп ушунда болуп жатпайбы" деп тастыктады Кардар. "Мен да ошону айтып жатам. Кудай бар, болгон адамдар аны издебейт, жанына келбейт. Мына ушундан улам дүйнөдө оору жана азап көп. Мага кандай контент көрүп жатканыңызды көрсөтүңүз, а мен сизге ким экениңизди айтам."